Тилди негизи эле өнүктүрүшүбүз керек. Мынакей эми Куликовду бир сыйра ызычуу болуп бүттү. Бирок мындай карасаңар, андан тышкары дагы чоң ошондой фирмалар кыргыз тилин мындай басымдык кылбаса дагы экинчи катарга койгон фирмалар көп. Бардык ошол эле могу Инстаграмга кирсең, бардык пабликтер көбүнчөсү орусча жазылат. Жаңылыктарды бергендерди карап көрүлө, бардыгы ошол орус тилинде. Андан тышкары дагы ушул бизге билмейин менен ушул Куликовдон эле тышкары дагы көп нерселер ошондой. Өзүбүздөн дагы баштайлы, өзүбүздүн эле сүйлөшкөндөрүбүз, өзүбүздүн эле интернетке чыгарган постторубуз жада калса кыргыз тилинде эмес. Ошондуктан албетте биз өзүбүздөн башташыбыз керек, бирок ошол эле учурда башкаларга дагы ушундай туура бир түрткүлөрдү кылбасак дагы болбойт. Антпесе эч ким унчукпайт экен, демек ушундай кылса болот экен деген сыяктуу кыргыз тилди басымдык кылышат. Мисал келтирип кетейин, ушул Испанияда футбол көрүүчүлөр билишет, Реал Мадрид же башка Барселона клубтарда болбосун, жаңы келген бир оюнчу сөзсүз түрдө испанча үйрөнүш керек. Эгер ошол оюнчу испанча үйрөнбөсө, аны басымдык кылып отуп эле аны кетирип салышат клубтанчы. Жакшы ойносо дагы ошол испанча билбегени үчүн эле бир аябай чоң басымдык кылышат. Эми элестеткиле, бул бир гана футбол оюнчу. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө ушундай талаптарды коюшубуз керек. Анан ошол талаптардан тышкары дагы өзүбүз дагы ошондой өзүбүздөн өзгөртүүлөрдү кылышыбыз керек кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн.